6,5 milyar сом алыпсыңар. 6,5 milyar. 6 тыйындык имарат салып койгон эмессиңер. Каалагандай сата бергендей алардын мүлкү эмес да. Бул Путевка мамлекеттик тарабынан келген эми баарына жете бербейт да. 6,5 milyarды талап тоноп жеп жүрүпсүңөр да. Мына болгон секрет ошол экен, талашканыңардын бийлик талаш. Профсоюздар Федерациясынын карамагындагы туристтик жайлар, санаторийлер начарабалга кептелсе, көбү чекеден сатылып кеткен. Федерация алгылыктуу иш алып барбай, мүлктөр тонулгонго чейин жеткен. Жыргалаң санаторийнин абалы менен таанышканы барган өлкө башчы Кесиптик Кошундар Федерациясын катуу жемек алды. Быйыл 600 миллионго жакын да калган атасыңар. Профсоюз системасына. Бул эми элдин акчасы. Биздин Кыргыз мамлекетинен силерге барып түшкөн акча. Ошону силер талап тоноп жеп атасыңар. Бир тыйын салбадыңар. 30 жылда мен эсептеп чыктым, мына бүт финансисттер эсептеп келип мага берди. Колумда турат, керек болсо силерге да берем. 6,5 milyar сом алыпсыңар. 6,5 milyar. 6 тыйындык имарат салып койгон эмессиңер. Эмне үчүн 29 эле киши биригип алып эле анан ошо бири-бириңерди башка састараны койбой эле талашып жана башчы коебуз деп атасыңар. Ким башчысы? Сиз азыр профсоюз башчысы. Башчысы коебуз. Ошол 6,5 milyarды талап тоноп жеп жүрүпсүңөр да. Мына болгон секрет ошол экен, талашканыңардын бийлик талаш. Мыйзамга ылайык Профсоюздар Федерациясынын мүлкүн жана жер тилкелерин сатууга тыюу бар. Ага карабай профсоюздардын карамагындагы 284 объектинин 134-ü мыйзамсыз сатылган. Түшкөн каражат эс алуу жайларын жакшыртууга жумшалат делгени менен ал иш жүзүндө көрсөтүлбөйт. Бул профсоюздун менчиги болуп эсептелет. Бирок ал деген профсоюздун босстору, же чиновниктери, же чоңдору каалагандай сата бергендей алардын мүлкү эмес да. Бул мамлекеттик мүлк болбогон менен бул коомдун мүлкү. Эшек иштейт, ат жейт деп копол мындай одоно жанагы айтылган менен мына ушул көрүнүш профсоюздарга тиешелүү экендигин биз көрүп айтып деп келдик. Буга байланыштуу айрымдар Кесиптик Кошундарды жоюп салууну да айтып чыгышты. Ал эми эксперттер коррупциялашкан бул мекемени толук менен реформалоо зарылдыгын айтышат. Анткени алар өз милдетин так аткарбай, соодалашкан жайга айланып бараткандыгын белгилешет. Мыйзамдын ошондой бир чабал жерлердин чайкоочулук менен өзүнүн пайдасына колдонгон профсоюздун жетекчилеринин азыр болсо да жоопко тартылышына мен мындай тарапташмын деп айтсам болот да. Жоопкерчиликти күчөтмөйүн болбойт. Албетте профсоюздар жөнүндө мыйзам өзгөрүш керек. Бир мезгилдерде уже ызычуу болуп, өзгөрүшүнө да каршы чыккан саясий бир компанияларды, акцияларды уюштурган учурлар болду. Ал деген профсоюзда бүт ошол баягы чоңдордун, профсоюздук босстордун гана, чиновниктердин гана кызыкчылыгы үчүн иштебеш керек. Мамлекеттик мекеме кызматкерлери ай сайын өзүнүн айлыгынын 1% профсоюзга которот. Мындан федерацияга бул жыл менен 1 жылда 1 миллиард сом каражат чогулат. Бул акчаны аталган уюм мугалимдердин, дарыгерлердин жана башка кызматкерлердин эс алуусуна жумшашы керек. Ош облустук билим берүү тармагынын төрагасы бул жаатта алгылыктуу иш алып барып жатканын ишендирүүдө. Оң жака чечилбесе профсоюз уюму эмне иш кылат анда? Профсоюз укук коргоочу да. Бул эми кээ бирлер айтып атат, путевка бербейт. Жок. Азыркы мезгилде Кудай буйрса эртең октябрь айларына мугалимдердин айлыгы да көтөрүлүп атат. Мугалим азыркы мезгилде бир путевка сатып алууга кудурети жетет. Путевка мамлекеттик тарабынан келген эми баарына жете бербейт да. Ошонун эсебинен биздин райондук профсоюз комитет жогорку окуу жайлар путевканы сатып алып беришип атат. Gördünüz mü? Mına Karasu 80'di jönöttü. 80'diki 7,5 mingden болгондо да канча акча болот? Ошол кетип атат, кетирип атат. Кесиптик Кошундар Федерациясына жыл сайын мамлекеттен 600 миллион сомго жакын каражат бөлүнүп турат. Андан сырткары мүчөлүк фонддон түшкөн каражаттар бар. Аны менен катар профсоюздардын курорттук мекемелерине жолдомолорду бөлүштүрүүдө да коррупциялык схемалар орун алган. Мындан улам өлкө башчы башкы прокуратура жана эсеп палатасына профсоюздардын ишмердүүлүгүн текшерүүнү тапшырма кылды. Ошон үчүн бир эмеге келгиле дагы мына ген прокурор турат, счетный палата барбы? Счетный палата турат. Полностью текшерип чыккыла. Эми 30 жылдан беркисин текшере албайбыз, 10 жылдан беркисинин бардыгын казып текшерип чыккыла дагы. Бүт сатылып кеткен жерлердин бардыгын кайтарткыла. Курортторго айрыкча Жалал Абад, Ысык Ата, Жети Өгүз. Профсоюздар өзүнүн ишмердиги боюнча жумуш берүүчү тараптарга жана мамлекеттик бийлик органдарга баш ийбейт. Кесиптик Кошундар Федерациясына 20 тармактык 6 аймактык кошун кирет. Алмагүл Эркебай кызы, Азам Бузириков, Ош ТВ.